Salamатсызбы дейт. Мен күйөөгө чыга албай жүрөм дейт. Жакшы баланы кантип тапсам болот? Анан көп эле баланын ою бузук дейт. Жок, антип көпчүлүккө сүртпөңүз. Балким ооба бизде ошондой болуп аткан чыгар, бирок жакшылар дагы бар. Хадисте келет, жакшылык бул менин үммөтүмдүн кыяматка чейин жакшылык коштоп жүрөт дейт. Үмүтсүздүккө батпаңыз. Болгону жакшыны көрө турган көз керек. Биринчи дуа кылалы. Дуа бул эң чоң мусулман адамдын эң чоң Кудай Таалам берген белеги болот да, касиети болот. Дуа кылалы, жакшы адамды жолуктур деп. Анан өзүңүз тааныган жакшы илимдүү чоң, жакшы улгайган устаз же устаза болсо, акырын эле уялбай урап айтыш керек. Ошо билимдүү жакшы тааныган адамыңыз, катташкан адам болсо, жакшы бир жигит болсо, мен ушундай турмушка чыгайын деди эле, ошону мага айтып кабарлашып койсоңуз деп, ошондой бир барып өкүл кылып дайындап коюш керек. Же болбосо жакшы адамды көрүп, имандуу, илимдүү, билимдүү, жашоого болгон ою кенен жакшы адамга жолугуп калсаңыз, ошого барып Чубак устазыбыз, Раматылык Алтын устазыбыз айткандай, мени ал, мен да колдон келишинче мына такыба болуп жүрөм,